Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн 4-апрель 2025 жыл. Биздин Жумабек кызы Мирайда кардарыбыздын бүгүн ачкычын тапшырганы электростайлга келдик. Кардарыбыздын сделкасы 11-мартта болгон. Ушу бул саткан адамдардын көчүп кеткендигине убакыт берип 14 күн даже андан да көп болду окшойт. Ошо убакыт бергенде бүгүн убактысы келип, бүгүн көчүп, азыр ачкычын тапшырганы турам. Анда эмесе кардарыбызды куттуктайбыз, жана ачкычын тапшырам Мирайда эже. Үйүңүздүн күлүчүн тапшырабыз, куттуктайм. Үйүңүздө дайым жакшылыктар болсун. Анан сиз менен башынан дагы сөз кылсак, анан үй алам деген негизи планыңыз качан пайда болду? Балам сарык оорусу менен 2024-жылы ооруп калып, ошондо алып келем деп, ошондо пайда болгон. Ошондо KG недвижимость компаниясына офисине барып, договор түзүп, 1 жыл азыр ойлоп атсаңыздар керек, 1 жылдан бери неге до сих пор албады деп. Мен паспортум жоголуп кетти 2 жолу. Ошого байланыштуу мен ала албадым. 2 жолу жоготуп бердиңизби? 1 жылда 2 жолу жоготуп бердим. Просто мен буну ата-энеме айткан эмесмин, апам аябай переживать этип турат, өзү ансыз элечи азыр. Ошого айтпай. Биринчи жолу угушубуз. Туугандарым да биринчи жолу угушу, жоголуп, анан кайра убакыт керек экен да, ага 1,5 айда келет экен, ошону менен убактым ушул убакыт болуп калды. Үйдүн баасы канча болду ошону айтсаңыз? Үйдүн баасы Канча сом, 1 рубликам 5 миллион. 5 миллион. 5 миллион. Төлөмүңүз канча болду айына төлөгөнүңүз? Айына төлөмү 89 миңден баштап 120 миңге чейин. Биринчи төлөмүңүз 89 миң. Төлөдүңүз уже? Уже 200 миңге жакын төлөдүм. Досрочно төлөп койдуңуз уже? Төлөп койдум. Сиз баштаган эле канча жыл калдыңыз? Мага Транскапиталбанк 30 жылга берди. Канча ставка менен алдыңыз? 28,50. 28,5. 28,5. Буга чейин 30-50 болуп аткан. Анан Курман ай 2 ставка түштү да. Ошол менен 28,50 пайыз менен алдым. Биздин агенттикти өзү негизи каяктан көрдүңүздөр? Мен YouTube'дан эле көргөнмүн. YouTube'дан көрүп, анан бардык эле алып атат. Бир барып башкуруп көрөйүн, бизге дагы болобу, болбойбу деп ой жаралды, бардым. Сразу эле ала аласыздар, ким официалдуу иштесе, айлыгы жакшы болсо, историясы таза болсо, ала аласыздар бардыңыздар. Анан дагы айтсаңыз, Москвада канча жылдан бери эмгектенесиз? Мен Канча болду Москвада жүргөнүңүз? 2017 жылы ноябрда келгемин өзү. Анда мен бойдок болчумун. Эми зрелый возрастка келип атамбы, мен көпкө розовый очкиде жүрүп калдым да. Ошо менен мен байкабай калдым. Мен если мен ошол эле убакта билгенимде, мен уже үйдү төлөп бүтүп коймокмун да. Ал мезгилде ставкалар 6, 5, 3, 2% эле да. Аны мен Самаражиден уккам да. Андан кийин 2024-жылы 18 болчу ставка. Андан кийин мына уже 10 ставка көтөрүлдү да. Анан айтсаңыз, биздин агенттиктен башка дагы агенттиктерге барып көрдүңүзбү? Или бир эле бизди көрүп эле сразу келдиңизби бизге? Мен башка эч кандай агенттиктерге барган жокмун. Барган жоксуз? 312-ни да прилагать этишти. Планета 312-ни, бирок мен алардын телефондон эле жооп бербегени, кайдыгер мамилелеринен эле мен барган жокмун такыр. Барган жоксуз. Бул KG недвижимость агенттиги ар бир эми кечигип калышы мүмкүн, бирок сөзсүз жооп берет. Сөзсүз жооп берет. Аябай муктаждыгыңыздар болсо кайрылыңыздар. Мирайда эже, квартира жөнүндө айтсаңыз, азыр канча бөлмөлүү, площадь канча, жана кайсы жерде жайгашкан? Квартира город Электросталда жайгашкан. Бардык жака локациясы аябай жакшы, центринде, почти что. Бир эле көчө бери. 46 квадрат метр.
2 комната деп койсо болот, бирок Эмне үчүн электросталдан тандадыңыз? Неси жакта электросталь? Электросталь карып калган шаар эмес да, жаш шаар. Бул жерде бардыгы жаңыдан өбүп атат азырчы, бардыгы. Мен мындай жөнөкөй жалпак тил менен айттым да. Бул жерде мына заводдор, сталь заводу бар, эми дагы эме болуп, перестройка болуп, дагы бул сталь дагы эме болот экен. Оңдолуп экен, дагы болот экен. Анан бул жерде Валбрис склады бар. Биздин мекендештер көбүнчө Валбрис тишет да. Биздин мекендештер көбүнчө Валбрис тишет. Бул жерде, например, кышында таптакыр адамдар квартира таппай калат. Ушундай жактар бар да. Квартирада өзүңүз жашайсызбы же издавать этесизби? Азырынча мен жашабайм, азырынча издавать этем. Эми балким впереди болуп калат. Келечекте балким жашап калатырмын. Бул мага финансовый подушка берилди. Мен бул жерде жашаймын. Бул жерде ушундай калып кетем деген оюмда жок. Мен өзүм апама айтып коем, аябай переживать этип турат да. Сен эми ошо 30 жылга алыпсың. Өзүм 31-ге чыктым, 61-ге чыгат экенсиң. Ошакта калып кеттиң деп аябай переживать этип турдум да. Мен айтайын деген 30 жыл эч ким ипотека төлөбөйт. Бул биринчиден. Эч ким көп болсо карып калгандар 8 жыл төлөйт экен. Мен, например, өзүмдүн счетум эсептегенде 3,5 жылга туура келди да. 3,5 жылда жабам дедиңиз. Ооба, страховканы кошкондо мен 5 жылда жөн эле спокойно жаап болот экен да. Ана мекендештер көрдүңөрбү, Мирай эжеде болуп мындай мотивация менен. Жок, бул жерде кандай десем, ар кимдин финансы ар кандай да. Ипотеканы кантип төлөөнү билишибиз керек, туура төлөш керек. Билишибиз керек. Главное, ошондон биз убакыттан да утабыз, и акчасынан да процент да төлөбөй калабыз да. Ошондон да утабыз. Айына чыгып турган ежемесячный платежго кошуп төлөсө, например, көптөн төлөй берсеңер, основной суммадан кемип төлөй берет. Основной суммадан 5% кемитет да. И анан жылын кыскартасыз. Жылы кыскартылып кетет. Ошо менен бат эле төлөп койсо болот. Азыр мисалы көпчүлүк эле жана сиз өзүңүз айткандай, көпчүлүк биздин көргөндөр айтат да. 30 жыл калыптыр, анан кийин 30 жыл жаштым эмне депчи. Ал такыр өзү негизде туура эмес. Негизде ипотеканы алгандан кийин эми жоопкерчилик болот да. Өзүңүздүн да финансы жагыңыздагы бир жака агылат. Мындай акчаңыз дагы текке кетпейт. Топтолот мисалы. Мен ушул жерден да кошуп кетейин дедим эле. Азыр Москвада алтын шаарап алтын шуба кийген мода эмес. Давайте биз тамактын деңгээлинен өйдө ойлонолу, туугандар. Азыр эч ким ачка эмес. Мына мусор бакта даже каргалар нанды тээп ойноп атат азырчы. Давайте биз акчабызды Кыргызстанга барып, мен өзүм эле Оксана Олеговна, мен өзүм заведующийм айтып атпайбы? Мен 3 жылдан бери ошонун колунда иштеп атам да азыр. Барып келип иштеп атам, анан быйылкы жылы ипотека алып атам, ушундай деп айтсам, вот это поворот деп таң калып атпайбы? Мира, мен сенин дейт акчаңды топтоп барып той өткөрүп, шуба кийип, алтындарды сиганга окшоп тагынып дейт. Ошо менен жок кылып келмексиң деп атпайбы? Мен ошентип эле ойлодум эле. Сен кандай буну ойлонуп калдың? Вот молодец деп аябай коллегаларым дагы эң чоң мотивация берди. Анан чындыгында биз кичине өзүбүз мекендештер, мен мигрант деген сөз жаман көрөм өзү. Убактылуу иштеп жүргөн мекендештер десек болот да. Биз убактылуу иштеп атканда акчабыздын туура жакка кетишин үнөмдөшүбүз керек да. Эми багы бир сөз бар го, Кыргызстан не успел, но опоздал дегендей да. Биз баарыбыз ушуну ойлонушубуз керек. Ушул сөздүн тегерегинде ойлонушубуз керек да. Мына мекендештер өзүңүздөр уккандай, акчаны туура пайдаланыш керек, туура жакка иштетиш керек. Мирайдач, сиз дагы бир жолу куттуктайм. Биздин агентствонун жалпы жамаатынан үйүңүздө дайым жакшылыктар болсун.
Анан ипотекаңызды өзүңүз пландаган күндөн да даже андан да эртерээк чыгып алыңыз. Ошо мекендештер. Кудай айткандай болот бул дагы. Анан айтсаңыз дагы биздин агенттикти кимдерге сунуштайсыз, дагы башкаларга сунуштайсызбы биздин агенттикти? Мен ким чындыгында Уялам деген болсо, уялам деген болсо сунуштайм. Келиңиздер. Мен байдын кызы эмесмин, мен жөнөкөй эле карапайым элдин кызымын. Бардыгыңыздарды тең бирдей кабыл алат. Сатып ийсеңер, ошол акчаңар кызылдай калат да, колуңардачы бул акча. Бул эч жакка кетпейт. Бул недвижимость. Мен дагы бир сөз айтып коеюн. 100 жылдан кийинби, 200 жылдан кийинби суу менен жер гана эң баалуу болуп калат да, алтын эч нерсе баалуу болбойт. Ошон үчүн биз колубуздан азыр келип атабы, кылып калайлы убагындачы. Айтачы, бизге кайсыл убакта кайрылгансыз биздин компанияга? Саламатсыңарбы? Мен 2024 ошондо 1 жыл мурун болуп калабы. Кайрылганмын мартта. Андан кийин паспортумду жоготуп ийип, 1 жылда 2 жолу паспортумду жоготуп ийип, ошо байланыштуу задержка болуп калдым. Да башка да причиналар бар. Анан ошол иштерим бүткөндөн кийин анан кайра кайрылдым да. Бирок 1 айдын ичинде 1 айга жетпей деле болду окшойт. Одобрение келди 5 миллион. Мен Подмосквадан, город Электросталдан, центринен эле десем болот. 2 комнат үй. 2 комнат квартира. Баасы канча болот? Баасы өзү 5 миллион. Айына 16 миңден 120 миңге чейин барат. Айына. Канча жылга? 30 жылга берди. Анан Мирайта айтсаңыз, эмне үчүн биздин агенттикти тандадыңыз? Дагы эле ушу 1 жыл убакыт өтүптүр. 1 жылдын ичинде дагы эле биз менен иштешип, бизге ишеним, неге кандайча мындай кантип ишеним арттырдыңыз? Бизди өз негизи каяктан көрүп келдиңиз эле? Негизи бул 2023-жылы интерес кармам дегенде 2023-жылы кызыгып баштадым да. Көп эле анын мен бир барып көрөйүн офисине деп, офисиңер номер полный YouTube'да жазылууга. Анан чалсам Самара эже офиске кел деди, офиске бардым. Анан ошол жерден сүйлөшүп кеткенмин. Ошо менен 1 жылдан кийин кайра бардым да. Ошо тандаганымдын себеби биринчиден өтө тез, ыңгайлуу. Анан кийин биринчиден моральный дагы, психологический жактан дагы адамга тура келе турган агенттик да. Если тандасаңар, барыңарга прилагать этем. Бул жерде адамды кандай психологически дагы даяр болуш керек да адам өзү. Ошол жактан
өзү мындай үй алам деген адам да материальный жактан дагы, моральный жактан дагы даяр болуш керек деген го. Биринчи моральный жактан даяр болуш керек, потому что мен ошол жылдар арасында дагы кайтып кетүү максатым дагы болду. Ар кандай ой келет адамгачы. Бирок бул финансовый подушканын бир чети да эми. Эч качан күйбөйсүңөр. Алтын аласыңар, башка аласыңар, булар тез эле жок болуп калат. Бул үй калат да. Бул бир үй деген менен булга канча нерсе кирет. Көп плюс жактары. Көп. Анан экинчиден мына миграцияда жүрөбүз бардыгыбыз. Документ иштерине дагы эң пайдалуу. Бардыгы азыр бүт фактически тирет атпайбы? Анан айтсаңыз, неге электросталдан тандадыңыз? Мен ал жакты мурун көрүп жүрчүмүн, барып. Анан ал жаңы жашыл шаар деп коеюн, айтканда. Жаңы жашыл шаар эми өнүгүп келаткан шаар да. Анан ал жакта, например, Валберс бар. валым иштейт, тем более. Анан эми келечекти ойлоп, ошол шаарды тандадым болуш керек. Өзүңүз Москвада иштейсиз? Мен өзүм Москвада иштеймин. Расмий, официальный. Официальный жумуш, садикте иштеймин. Азырынча Москвада эле иштеп турам. Анан эми көрө жатарбыз да, дагы. Анан айына 118 миң, 116 миң, 120 миң болдубу? Сиз жөнүндө өтсөк, сизге ким үй издешти? Сиз менен ким үй издегенде, кайсы менеджер менен иштешти бизден? Издешти сиз менен? Азыр Жаркын эже үйдү мага жөнөттү. 10го жакын үй жөнөттү. Мен ошонун ичинен бирөөнү гана тандадым. Бирок дагы башка үйлөр дагы көрүп көр деди. Барып 3 квартира көрдүк. Үчөөнүн ошо бирөөсүн алдым да. Общий 3 квартира көрдүңүз, 10 квартиранын ичинен, а? Ооба. Үчөөнү көрдүм. Ошондой. Мен менен иштешкендердинби? Сиз менен Ошон үчүн биз бири-бирибизди көргөн эле жокпуз. Чындыгында мен Жаныбекти гана көрдүм бүгүн. Иш процесси аябай жакшы, бардыгы сылык, сыпа. Эч нерседен коркуштун кереги жок. Негизи үй тандаган процессте негизи эң кыйынчылык өзү үй тандаган моментте, ошол этап болот да. Үй издеген момент эң оор болот. Мисалы, ошол этапта сиздер менен көбүнчө ушул бизде видеого чыкпайт, көбүнчө Жаркын эже көп иштешет да. Ошо Жаркын эже сизде айткан ушул тез эле тандады деп аткан. Мен, например, интуицияга карап эле тандап койдум да. Биринчи эле көргөнүмдө ушуну алам дедим да, ушул мага жакты дедим. Анын собственниги ким, канча адамга жазылуу, мен аны карабадым да. Бул жерде Кудай тарабынан дагы эме болуш керек да. Кандай десем, эмне деп коет, ошондой болду да мага. Унутуп калдым мен көп эле сөздөрдү. Ошондой болду. Анан эже айтып көрдү да, бир эле квартира менен чектелбе, башка квартираларда көр деди. Жанар эже. Анан мен башкаларды да көрдүм, бирок мен ушул квартира гана мага жакты дедим. Киргенимде дагы, караган, сүйлөшкөндө да собственник бир гана взрослый адам болду да. Ошондой. Анан сразу эле чечилди. Мына ушундай мекендештер. Эми айтсаңыз, биздин агенттикти дагы башкаларга сунуштай аласызбы? Сунуштай алам. Мен силерге айтпай деле көп жерге сунуштадым. Азыр менен көпчүлүгү ишенген жок, чындыгында ишенген жок. Мен бүгүн сделкага кетип атам дегенимди угуп, бардыгы ишимдегилер, чөйрөмдөгүлөр бардыгы таң калды да. Чындап эле үй депчи. Например, квартирадагылар, оказывается, чын турбайбы Мира депчи, ошондой болду да. Негизи бул агенттик айрыкча мына мигрантта жүргөндөргө эң жакшы жол көрсөтүп бере алат да. Тандоодо тил боюнча документ бар бул жерде. Документтин эми кандай десем, азыр IT формасын өтүп атпай, бардыгы онлайн болуп атат да. Бул процесске адам өтө тырышчаак болуш керек да.
ушул жактарда аябай жардамы чоң. Анан биздин агенттикке канча кызмат акы төлөдүңүз, ошону да айтып кетсеңиз. Мен 2024-жылы барганымда 50.000 берип договор түзгөнмүн. Анан качан одобрение чыккандан кийин 200.000 бердим да. Сиз ошо азыр агенттиктин ошо эски келишим менен эле до конца иштештиңиз, ошол убакта Ооба, ошондой. договору өзгөргөн жок. Жок, өзгөргөн Бирок жок. Мен азыр Жаныбекке бердим договорду. Азыр айта кетчү да мекендештер, азыр көпчүлүк элет ошо 50.000 берип, анан бир видеодо айттыңар го 50.000 берип түзүлгөн депчи. Бул эже былтыры договор түзгөн. Былтыры биздин июль айдан баштап агентствонун өзгөргөн. Кызмат акыбыз өзгөргөн. Биринчи сразу биздин кызмат акын толук бересиздер, анан жумушуңуздарды алып барабыз. Өзгөрүп кеткен Азыр да. ошондой болуп калган. Азыр 250.000 толук берет, анан кийин жумуш башталат. Азыр бир аз Кыргызстан жарандарына азыр действительно одобрение алыш бир аз кыйыныраак. Кыйын болуп атат. Азыр. Ошо мекендештер, эгерде сиздер дагы үй алам десеңиздер, мына бир айда жайда болуп, күтүп, сабырдуу болуп, баарын биз айткандан чыкпасаңыздар, сөзсүз түрдө биз сиздерге жардам көрсөтөбүз. Жин недвижимость компаниясынын жетекчиси Самара Нарматовичке рахмат айтабыз. Бардыңыздарды кайрылыңыздар демекчибиз. Ким чындыгында муктаж болуп жатса, ушул компанияга кайрылыңыздар. Эч качан өкүнбөйсүздөр. Ыраазычылык